Төш белги боюнча бул жерде маселе көтөрүп эле биз төш белгини алабыз, анан ант беребизби деп. Төш белги алабыз, анан ант беребиз. Буга деле токтолбой эле койсок болобу деп токтолбой. Жок, токтолбош керек. Анын алдындагы 6-чы берене боюнча аябай тез өтүп кеттилер. Ошо 6-чы беренеге кайтып көрсөңүздөр. Мында кол көтөргөндө байкалбай калып атат да, урматтуу төрага. Мына даярдык көрүү тобун түзүү жана ишин уюштуруу дегенди ушуну так жазсак да. Баягы ким эртерээк келип эле кабинеттерди ээлеп алган маскарачылык быйылкыдай болгон эмес. Быйылкыдай жапайычылык менен кабинеттерди ээлеп алган болгон эмес. Бизде ушундай эреже салт болуш керек. Бул каада салт болуш керек. Жыйналыш качан болот, ким уюштурат, ким чакырат, кантип өтөт, протокол кандай түзүлөт, анан жанагы иш бөлмөлөрү кандай бөлүнөт. Мына ушунун баары эреже катарында болуш керек дагы, ондогон жылдар бою ушул салт болуп калыш керек. Ушуну Марлен мырза туура көрсөңүз, бир аз кое турсаңыз да, менде бир жазуу жүзүндө сунуш бар эле ушуга. Кийин ушу бүткөндөн кийин экөөбүз талкуулап көрөлүк, талкуулап. Рахмат. Анда ушул берененин 5-пункту кылып, 5-подпункт кылып сиздикин жаңын киргизели. 5-кылып киргизели. Мен сиз менен толугу менен макулмун. Туура көрсөңүздөр ушул туура болот эле. Анткени депутаттык топ түзүлгөндүн пайдасы эмне? Ага чейин эле бардык нерселер, кабинеттер керек болсо көп нерселер бөлүнүп кеткенди мына өз көзүбүз менен көрдүк. Ошондо 5-пункт менен берип койсоңуз. Рахмат.